Ата-энелер мектеби программасы өткөн жылдын 1-октябрынан тартып Кыргызстандын айрым мектептери менен мектепке чейинки билим берүү уюмдарында пилоттук негизде ишке ашырыла баштаган. Негизги максаты ата-энелердин балдарды тарбиялоодогу жана аларга кам көрүүдөгү көндүмдөрүн жакшыртуу, жашы жетелектер арасындагы укук бузуулардын алдын алуу. Бул программа Тоң районунда да активдүү ишке кирип, коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынууда. Бул жакшы иш-чара болуп атат деп эсептейм. Себеби мунун максаты эмнеден? Бул максаты балдарды, окуучуларды билимин көтөрүү жана билимин жогорулатуу боюнча азыркы идеология кичине башкачараак болгондуктан бул жерден ата-энени сөзсүз кошуш керек, ата-эненин жардамы керек болгондуктан ушу ата-энени көбүрөөк тартып, ушу ата-эне билсин, ата-эне үйрөнсүн деген нерсени алып келүүдө. Анан ушул күнү буюрса ата-энелер дагы ушу жакшы маалымат алып, ушу өздөрү сабак берип аткан мезгилдер дагы болуп атат. Жаш муунга таалим-тарбия берүү, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу маселелерине райондо түзүлгөн Тоң ынтымагы жарандык кайрымдуулук фонду да көмөктөшүп келет. Бул жолку семинарды уюштурууга да жардам берип, Чүй облусунун Токмок шаарындагы орто мектептердин мугалимдерин тажрыйба алмашуу максатында чакырышкан. Бүгүнкү күнү ушул Гапир Мадамиров агайдын окуусу боюнча эң негизги бул жогорку класстын окуучулары ЖРТга даярдануу боюнча эң көп балды ошол Баткенден агайдын мектебинен алат экен. Жалпы орточо эсеп менен алганда деле балдын эсеби 170 деп агай өзү айтып атат. Ошонун максатында биз дагы эң алдыңкы окуучуларды тарбиялап чыгууга жана жогорку балдарды алууга болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Тоң жаштар ынтымак коомунун ушул өкүлдөрүнө бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Эмне дегенде бир эле Тоңдун ушу көйгөйүнө жардам бербестен ушу Чүй Токмокко да бизге да кол сунуп көп жардамдарды көрсөтүп келүүдө. Буга ушу Чүй Токмок элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Биз кубанычтабыз азыр бардыгын жаштар колдогондуктан билим тармагын, жеке эле спорт тармагын колдобостон, ушу билим тармагына да салым кошкон, ушу жаштардын колдоосу менен сонун бир жылдын ичинде өзгөрүүлөр бар экен. Семинар 2 бөлүктөн туруп, биринчи бөлүгү Маданият үйүндө, экинчи бөлүгү Жоомарт Бөкөнбаев атындагы мектепте уланды. Бул жерден мугалимдер өткөн көргөзмөлүү сабактарда улуттук идеологияны жайылтуу, манас эпосу аркылуу балдарды тарбиялоо механизмдерин ишке киргизүү тууралуу талкуулар болду. Мен ата-энелерге тарбия башаты манаста деген темада семинар өттүм. Бул сабакта биз батыштын идеологиясын эмес, ушул манас эпосунан идеологияны таап, балдарыбызга тарбия берели деген ойлорду айтып, ата-энелер менен ой бөлүштүк. Ата-энелер дагы мындан бүгүндөн баштап манас эпосун окуп киришүүгө убадаларын беришти. Юбилейлик башат деген фонд бар, ошондо жыл аягында парламенттин жана ПЕТ коллективдин сунушу боюнча алдыңкы 4 мектеп Тоңдон 40 балага ушундай семейдик бюджеттен башат фондунан сыйлыктарыбыз бар. Ошону улантып атабыз. Бүгүнкү тема ийгиликти карай алгачкы 10 кадам деп айтылат. Бул турмуштан баягы финансалык иштерди чечиш керек. Ким болсок дагы ошон боюнча баягы кошумча билим берүү, балдарга түрткү берүү. Жаңы киргизилип жаткан ата-энелер мектеби программасы коомчулук тарабынан да туура кабыл алынууда. Бул өз кезегинде пилоттук билим берүү мекемелеринен сырткары бардык жерде кеңири жайылуусуна түрткү берет. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.